дагы өзүңүздүн оюңузду кошуп кетсеңиз, бака жалбыракты кантип, кандай учурда пайдаланыш керек? Бака жалбырак 4 түрү бар. Мен билген бака жалбырактан тикенектүү бака жалбырак, анан жөө бака жалбырак, анан алакандуу бака жалбырак дейт, анан миң жалбырактуу бака жалбырак деп бөлүнөт да. Мисалы үчүн биз азыр могу жерде турсак, могу жерде мынакей кара тикенектүү бака жалбырак бар экен. Мынакей бул тикенектүү бака жалбырак. Бул тикенектүү бака жалбырактан, бул бака жалбырактар баары аты бака жалбырак болгону менен, булардын ар биринин өзүнүн кайсы бир ооруларга даарылык касиети бар да. Затым тикенектүү бака жалбырак бул жанагы ала жараларга жакшы болот да. Ала болуп кетип атпайбы? Анан темир тикен деп коет, бака жалбырак деп коет. Ошолорго мунун данын менен жанчып туруп, анан кийин мунун эме кылат, настой кылат, же болбосо ачытыш керек. Анан ошол ошондой жаңы майда чыккан жараларга чоң жардамы бар, андан тышкары алага жардамы бар. Эми беки тарам бака жалбырак болсо, бул болсо бака жалбыракты мен дагы эскертип кетет элем. Бака жалбырактын тери убагы уже өтүп кетти. Аны май айында терет да. Эмне дегенде бака жалбырактын өзөгү чыккандан кийин ал жалбырактын даарылык касиетке көп эмеси бүт өзөккө чыгып кетет дагы, даарылык касиети болбой калат. Ошон үчүн бака жалбыракты, уйвактын жалбырагын баарын тең өзөгү чыга электе терип жыйнап алыш керек. Мен уже бака жалбырак жыйнаганыма 1 айдан ашып кетти уже. Мурун жыйнап алганбыз. Бака жалбыракты терип алганда аны багы тизип, жипке тизип, жерге жаткызбай, аны кургатып алуу керек көлөкө жерге. Бака жалбырактын даарылык касиети бул негизгиси бул багы айтып келгендей ички тышкы жараларга, ашказандын жараларына, анан бул бака жалбырак кычкылтек көп. Ошон үчүн врачтын кеңеши менен эгерде адам баласынын өтүнүн кычкылтеги көп болсо, ашказандын кычкылтеги болсо, ага жага бербейт да. Ошон үчүн ошого карап туруп ичиш керек да. Анан бака жалбыракты ичсе, бул жарага жакшы экен деп кеңешин алып ичиш керек. Ошол бака жалбырак сырткы ички жараларга, анан ичегилердин сезгенүүсүнө чоң жардам берет.